Саламатсыңар урматтуу окуучулар, кутмандуу күнүңөр менен. Эс алуу күнүңөр жакшы өттүбү? Анда эмесе биз бүгүнкү кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы сүйлөмдүн түрлөрү. Сабактын максаты. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабакта силер сүйлөмдүн түрлөрү жөнүндө маалымат аласыңар. Берилген көнүгүүлөрдү өз алдыңарча аткара аласыңар жана таза, сулуу элементи менен жазууга аракет кыласыңар деп ишенемин. Анда эмесе балдар, сабагыбызды баштайбыз. Бардыгыбыз дептер, ручкабызды алып жазабыз. Биринчи көнүгүү. Демек балдар, бул биринчи көнүгүү аркылуу биз өткөн сабакты кайталайбыз. Өткөн сабакта эсиңерде болсо, сүйлөм деген теманы өткөнбүз. Жана акыра менен кодолек текстин окуганбыз. Анда эмесе балдар, бул суроолор аркылуу биз өтүлгөн теманы кайталайбыз. Биздин жерге бизде акыра менен кодолек жашайбы? Африка кандай өлкө? Африканы сүрөттөп бергиле. Эми кодолекти сүрөттөгүлөчү. Окуя андан ары кантип уланат деп ойлойсуңар? Демек балдар, ушул суроолорго жооп жазабыз. Анда эмесе бүгүнкү жаңы темабызды баштайбыз. Сүйлөмдүн түрлөрү. Сүйлөмдөр айтылыш максатына карай 3кө бөлүнөт. Жай сүйлөм, суроолуу сүйлөм, илептүү сүйлөм. Демек балдар, көрдүңөрбү? Сүйлөм канча түргө бөлүнөт экен? Айтылыш максатына карай 3 түргө бөлүнөт. Жай сүйлөм, суроолуу сүйлөм, илептүү сүйлөм болуп. Анда эмесе балдар, мисал келтире кетсек, жай сүйлөм. Бүгүн биздин майрам. 1-июнь балдарды коргоо күнү. Жай сүйлөмдө ой жайынча баяндалат. Сүйлөмдүн аягына чекит белгиси коюлат. Көрдүңөрбү балдар? Жай сүйлөмдө ой жайынча баяндалып, сүйлөмдүн аягына чекит белгиси коюлса, биз аны жай сүйлөм деп айтабыз. Суроолуу сүйлөм. Булар кимдер? Алар эмне кылып жатышат? Булутка минип асманга учса болобу? Суроо иретинде түзүлгөн сүйлөм суроолуу сүйлөм деп аталат. Суроолуу сүйлөмдүн аягында суроо белгиси коюлат. Көрдүңөрбү балдар? Суроо иретинде айтылса, биз аны суроолуу сүйлөм дейбиз. Жана сүйлөмдүн аягына суроо белгисин коебуз. Илептүү сүйлөм. Көбөлөктөр абдан көп тура. Күчтүү сезим менен айтылган сүйлөм илептүү сүйлөм деп аталат. Илептүү сүйлөмдүн аягына илеп белгиси коюлат. Көрдүңөрбү балдар? Күчтүү сезим менен айтылган сүйлөм илептүү сүйлөм деп аталып, сүйлөмдүн аягына илеп белгиси коюлса, биз аны илептүү сүйлөм дейбиз. Балдар, ушул жерде кошумчалай кетчү нерсе буйрук сүйлөм. Балдар, эшикке чыгып ойногула. Бирөөгө карата буйрук иретинде айтылган сүйлөм буйрук сүйлөм деп аталат. Мындай сүйлөмдүн аягына чекит белгиси коюлат. Демек балдар, көрдүңөрбү? Биз бирөөгө буйрук иретинде сүйлөм айтсак, биз аны буйрук сүйлөм дейбиз жана буйрук сүйлөмдүн акырына чекит белгисин коебуз. Демек балдар, дагы да билимибизди бышыктайбыз. Экинчи көнүгүү. Тексттен сүйлөмдүн түрлөрүнө бирден мисал көчүрүп жазгыла. Демек балдар, биз жогоруда айтып өткөндөй жай сүйлөм, илептүү сүйлөм, суроолуу сүйлөм деп сүйлөмдүн түрлөрүн билип алдык. Демек, биз окуган акыра менен кодолек текстинен ошол сүйлөмдөргө бирден сүйлөм көчүрүп жазабыз. Мисалы, мен үлгү катары жазып койдум. Алыскы Африка деген жерде кулак угуп, көз көрбөгөн чөлдө абдан бир тентек бир кодолек жашады. Жай сүйлөм. Акыра. Бул илептүү сүйлөм. Сага мынчалык куркуйган узун моюндун эмне кереги бар? Бул суроолуу сүйлөм. Демек балдар, силер дагы тексттен өзүңөр жай сүйлөм, илептүү сүйлөм, суроолуу сүйлөмгө бирден мисал катары бирден сүйлөм көчүрүп жазасыңар. Үчүнчү көнүгүү. Демек балдар, үчүнчү көнүгүүдө сөздөн сөз жараткыла. Аларды катыштырып, сүйлөмдүн түрлөрүн түзгүлө. Демек балдар, көрдүңөрбү? Бул жерде кодолек деген сөз турат. Бул сөздөн дагы биз сөздөрдү жаратып, таблицаны чийип, бул жерге сөздөрдү жазабыз. Ал эми бул жерге сүйлөм жазабыз. Сүйлөмдү суроолуу сүйлөм, жай сүйлөм, илептүү сүйлөм кылып, сүйлөмдүн түрлөрүн жазабыз. Демек балдар, түшүнүктүү болдубу? Анда эмесе, түшүнүктүү болсо, 4-көнүгүүгө өтөбүз.
Макалдын маанисин чечмелегиле. Ал жомукка тиешелүүбү? Кандай ойлойсуңар? Жакшылык ай менен күндөй, бардык элге бирдей. Жаралганың чын болсо, пайда кыл, карап жүрбөй. Демек балдар, бул макалдарды окуп, маанисин чечмелейбиз. Жакшылык ай менен күндөй, бардык элге бирдей. Демек балдар, көрдүңөрбү? Жакшылыкты ай менен күнгө тең экенин. Ай менен күн эмне? Бардык элге бирдей тиет. Демек, жакшылык дагы ошондой болуусу керек. Ай менен күндөй болуп, бардык элге бирдей жасалышы керек деген маанини билдирет. Ал эми, жаралганың чын болсо, пайда кыл, карап жүрбөй. Бул дүйнөгө жаралган соң жөн эле жүрө бербестен, бирөөлөргө пайдабызды тийгизип, пайдалуу иш жасашыбыз керек. Демек балдар, бул макалыбыздын маанисин дагы чечмелеп алдык. Эми силер мунун биздин жомокко тиешеси барбы же жокпу? Аны тактайсыңар. Ушуну менен балдар, үйгө тапшырма. Сүрөттөр боюнча сүйлөмдүн кандай түрлөрүн түзүүгө болот? Жазгыла. Акыра менен код элек текстин карасаңар, ошол жерде сүрөттөр турат. Сүрөттөргө карап, биз сүйлөмдүн кандай түрлөрүн түзсөк болот? Жай сүйлөм, суроолуу сүйлөм, илептүү сүйлөмдөрдү түзөбүз. Анда эмесе баарыңарга ийгилик каалайм.